Өнүгүү Прогресс фракциясы Жогорку кеңештин спикери кызматына Исхак Масалиевдин талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу бүгүн парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинин отурумунда белгилүү болду. Комитет палатага эки талапкерди Исхак Масалиев менен коалициялык көпчүлүк көрсөткөн Дастан Жумабековду алып чыгуу чечимин чыгарды. Москвада жумуш учурунда каза болгон 28 жаштагы кыргызстандык жигиттин өлүмүнүн чоо жайы иликтенүүдө. Анын аты жөнү жана жерлиги такталды. Бирок азырынча ачыкка чыгарылбай тургандыгын Орусиядагы кыргыз элчилигинин басма сөз кызматы билдирет. 23 октябрда Экопресс деп аталган кагаз иштетүүчү ишканада кыргызстандык жаран оор өлүмгө тушуккан. Анын башы, колу, буту үзүлүп кеткендиги кабарланган. Бул өлүм өндүрүштөгү кырсык деп бааланууда. Бүгүн парламенттеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум уланмак. Отурумда айыпталып жаткан депутат бүгүн Жогорку кеңеште төрага шайланып жаткандыгын негиз кылып, отурумду башка күнгө калтыруу боюнча өтүнүчүн келтирди. Саат 2-де Жогорку кеңеште төрага шайланмак. Фракция лидери катары мен жыйынга катышышым керек, деди Шыкмаматов. Ал эми жактоочудагы котормочу келбегендигин айтып, Шыкмаматовду колдой тургандыгын айтты. Ноокен районунун Шайдан, Арал, Ноокен, Маасы, Достук жана Бүргөндү айыл аймактарында күздүк эгин себүү иштери улантылууда. Бул туурасында бүгүн райондун айыл чарба башкармалыгынын башкы адиси Алимбек Эгембердиев билдирди. Учурда 6 техника иштөөдө. Быйыл күз мезгилинде район боюнча 1720 гектар жерге дан эгүү пландалган. Бүгүнкү күнгө чейин дыйкандар 500 гектар жерге күзгү дан эгиндерин эккен. Ошондой эле пахта жыйноо иши дагы кызуу жүрүүдө. Самарканд мамлекеттик университетинин студенти Дилкаш Хурамов күч менен пахта теримге жөнөтүлгөн маалда жүрүп бара жаткан автобустан секирди. Жогорку окуу жайдын студенттеринин айтымында Дилкаш Хурамов ооруканага жаткырылды. Күбөлөр Дилкаш Хурамов катуу ылдамдыкта бара жаткан автобустан секиргендигин белгилешти. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.